Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн айлана чөйрөнү коргоо же болбосо экологдордун майрамы тууралуу сүйлөшүп атабыз. Ал эми биздин коногубузга жаркылдап жайнап эртең менен келип калган конокторубуз бар. Маданияттын мыкты кызматкерлери, өрчү, көп аткаруучу ырчылар эмес. Булар болсо биздин айлана чөйрөнү коргоого, деги эле экологияны сактоого көптөгөн салымдарын кошуп жүргөн жаш активист уул кыздарыбыз келип отурат. Таныштырып өтсөк, Иман фондунун долбоор боюнча координатору Табылды Муратбеков жана ошондой эле Экополис демилгелүү жаштар командасы Адинай Керимова. Саламатсыздарбы, кызматтарыңыздар менен. Рахмат. Жаштардын экологияга көңүл буруп, айлана чөйрөнү коргоого өздөрүнүн салымын кошуп жатканы абдан кубандырат да. Ушундай сиздер сыяктуу жаштарыбыз көп болсун деп маекти баштай берсек да. Табылды мырзадан баштайт окшойбуз да. Иман фонду дагы ушул айлана чөйрөнү коргоого, экологияга байланыштуу темаларды абдан көп көтөрүп, өзүңүздөрдүн ар түрдүү ар тармактагы иш-чараларды өткөрүп келесиздер, Ооба. Адамдарды баягы жакшы сапаттарга чакыруу, түкүрбө деген бир жакшы акцияларды уюштурдуңуздар да. Анан өзүңүздөрдүн ушул иш-чараларыңыздар тууралуу айтып берсеңиздер. Биринчиден саламатсыздар деп көрөрмандар менен саламдашып алалы. Ошондой эле ушул тармакта иш алып бараткан биздин ардактуу агайларыбыз, эжелерибизге ошо майрам менен куттуктайбыз. Анан өзүмдүн дагы майрамым деп ойлойм. Себеп дегенде бир убакта көп кабаттуу үйлөрдүн биринде баягы коро тазалагыч болуп иштеп калган учурубуз дагы бар да. Бүгүнкү сурооңузга келе турган болсок, Иман фонду дагы баягы коомдогу тазалык, адеп ахлак жаатында дагы көп иштерди алып калып келатабыз. Ошол долбоорлорубуздун бири бул мекенибиз жүзүмө түкүрбө мекендешим деген долбоорубузду айтсак болот да. Өнүгүүнүн эң негизги өзөгү болуп бул адеп ахлакты оңдоодон башталат экен да. Биз баягы дүйнөгө көп мактанабыз, Манасыбыз бар, Ала тообуз бар, ушундай бир жаратылыш кооз жерибиз бар депчи. Анан баягы чет өлкөдөн келгендер дароо эле келип ошолорду көрбөйт экен. Ача калып Чыңгыз атабыздын чыгармаларын окубайт экен да. Келип Бишкекке түшөт, Бишкектеги абалды көрүп, анан Кыргызстан мындай деген пикирде калат экен да. Анан бизде дагы ушул максат болгон. Келгендерге биз баягы Кыргызстан кооздоп атабыз, бирок келгендерге сен мекениме, жериме түкүрө бер деген сыяктуу бир чакырык кылып калтырып коюп атабыз да. Көчөгө барсак таштан таштап атабыз, түкүрүп атабыз дегенчи. Ошондой сыяктуу терс адаттардын алдын алуу, бир жакшы позитивдүү бир мындай агаттарды жайылтуу максатында ушул долбоор башталган. Бул долбоордун алкагында Кыргызстан боюнча дээрлик бардык областтарды айландык. Бир гана Ош областы калды. Ошондой эле Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлар арасында дагы эстафета түрүндө өтүп келатат. Ош облусу калды деп калдыңыз. Ош облусунда болот. Эмнеге Ош облусунда бул эмеге муктаж эмес бекен, Жок, Кыргызстан боюнча жалпы баарыбыз муктажбыз деп айтып элем. Болгону баягы уюштуруу иштерине байланыштуу азыр ошо күзгүгө белгиленип атат. Ошо сентябрь айында окуу убактысы башталса, ал жерде дагы бул иш-чара өтмөкчү. Мен Ошто таштан таштоо, түкүрүү деген түшүнүк жок окшойт деп түшүнүп атпайм. Бирок чын-чынында балким туура эле ойлогондурсуз. Мен баягы өзүм көлдөн болом да. Анан Бишкекте окуп көп жыл жашап калдык. Ошко барганда Оштун тазалыгы менен таң калгам чындыгында. Баягы көп жердегиден айырмаланат да. Билип койсок болот. Бул менталитеттен деп айтсак болот да. Жанагы эртең менен туруп, эшиктин алдына суу сеп, шпурк коюудан башталат да күнчү. Сөзсүз балким ошо таасир этип болуш керек. Балким. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сурооңуздар болсо, Табылды мырзага жана Адинайга сурооңуздар болсо, 56 72 сандары боюнча түз эфирге чыгып, өзүңүздөрдүн сөзүңүздөрдү айтсаңыздар болот да. Адинай, сиздер дагы ушул демилгелүү жаштар биригип туруп, ушул айлана чөйрөнү келгиле коргойлу деген бир уран менен чакырыкка чакырып атасыздар, айтып берсеңиз да. Ооба, биз 2016-жылы жаштар парламент деген долбоор бар, ошонун астында түзүлгөнбүз. Анан экологиялык маданиятты көтөрүү боюнча бир нече иш алып барып, иш-чараларды өткөрүп келатабыз. Эң биринчи ишти кылаардан мурун биз исследование, опрос жүргүзүп алганбыз элдердин арасында. Изилдөө жүргүзүп алганбыз. Анан 100 адамдын дагы ичинен бул бизге аябай бир жакшы жаңылык болгон. Мындай элдер мусор бөлүп таштаганга өздөрү даяр болушканда, бирок биз кайсы жакка бөлүп таштайбыз? Бизде айнекти тияка кой, темирди бияка кой деп бөлөк-бөлөк болуп турган урналарыбыз жок деп айтышканда, анан ошону изилдеп жүргүзүп алып, андан кийин окуу жайларга пластикти өзүнчө коюлчу экосеткаларды коюп баштаганбыз. Анан бул жыйынтыгын жакшы берди, бирок баары бир адамдын аң сезимин өзгөртмөйүнчө биздики ары уланып кете бербейт экен да.
Демек алгач биздин башыбызда, мээбизде бир өзгөрүү жасаш керек экен, э? Ооба, мээбизде өзгөрүү болмоюн биз билбейм, ары узабайбыз, биз түкүрө беребиз дегендей. Жакшы. Табылды мырза. Азиретти кайра күтөбүз, э? Бул эми түз эфир экенин дагы бир рет көрүүчүлөрүбүздүн эсине салып өтөлү. Ушундай бир шарттарга байланыштуу. Табылды мырза, айтсаңыздар да, бир жылдары биз ошол түкүрбө деген жазуу менен чапталган жерлерди аябай көп көрүп калдык да. Ошол нерседен башталды. Ошол уланып атабы бүгүнкү күндө? Бул баягы түкүрбө деген нерседен негизи ошондон башталды. Бирок бул фонддун долбоору эмес эле. Ушул сыяктуу Адинай сыяктуу мындай демилгелүү жаштар демилге өтө ошол нерселерди улантып келишкен да. Мекенибиз жүзмө түкүрбө мекендешим деп бул 2016-жылдан башталган иш болду, ИМА фондунун иши. Бүгүнкү күндө кандай уланып атат сиздердин иш-чаралар? Иш-чаралар уланып атат. Бул баягы бизде түшүнүк бар го, бир акция өтөт, анан акция менен эле чектелип калабыз. Бир конференция болот, конференция бүткөндөн кийин резолюция кабылданат. Бирок көпчүлүк унутуп коет да. Бул акциянын максаты баягы айтып коебуз го, разовый, бир жолу кайталанчу нерсе эмес да. Ар бир катышкан адам өзүнө жоопкерчилик алат. Мисалы айтайын, мен Нарында болгон болсом, Нарында ушундай мекенибиз жүзүмө түкүрбө мекендешим деген акция өткөн болсо, биз катыштык, катышуучулар менен бирге көчөлөр кыдырып ушундай акция болуп атат. Сиз дагы бизге катышыңыз деп катышкан болсом, менин милдетим аманат алып атам. Кийин дагы көчөдө ким таштанды таштап аткан болсо, түкүрүп аткан болсо, акырын барып саламатсызбы же салам алейкум байке, бизде ушундай акция болот эле, түкүрбөңүз, таштанды таштабаңыз деп эскертип коюу да. Жөнөкөй эле айтайын, кечээ мисалы Киев көчөсү менен Совет көчөлөрүнүн кесилишинде ошо баягы көчөдө кетип бараткан эле, ошондо бир мен курак деле бала түкүрүндө эле барып айтсам, кадимгидей уялып калды. Мындай айтканда, мен айтуу менен эстафетаны ал балага да айттым да, байкебизгечи. Өткөрүп бердиңиз. Өткөрүп бердик. Байке ушундай акция болуп атабыз, сиз дагы башкаларга айтып коюңуз десекчи. Анан баягы элибизде адеп ахлак, баягы иман деген бар да. Түкүрүп таштаган менен деле түкүрүүбүздө бар да, түптүү элбиз го. Анан айтсак кадимгидей уялып калышат. Баягы эмнеге ишиң бар, эме деп койгондор 100дөн 1 болушу мүмкүн, бирок негизинен тартынып калышат да. Бул нерсе көпчүлүктүн колунан келе бербейт да, барып айтуудан да тартынабыз Табылды мырза. Эмне деп коет, азыр экөөбүз урушуп кетсек, чырчып кетсе эмне болот депчи. Мисалы, менде да ушундай окуя болду. Биздин кадимки эле маршруттук унаада баратып, ошол эле айдоочунун семичке чагып бараткан көрдүм да. Кадимкидей эле айдап баратат, өзү бир колу менен семичкени жолго таштап эле чагып баратат. Анан байке жаштарга үлгү болсоңуз боло, эмне кылып баратасыз деп ичмен эле айтып койдум да. Эмнегедир сыртынан чыгарылган жокмун. Демек, бул эстафетаны мага бирөө өткөрүп бериш керек экен да. Мен дагы башка бирөөгө өткөрүп бериш. Демек, сизге өттү деп кабылдасаңыз болот. Бая айтып атпайсызбы? Ичмен айтып, бирок сыртынан айта албадым депчи. Ичиңен айтканыңыз дагы бул кайсы бир деңгээлде ошого мындай күйүп атканыңыздын белгиси да. Мусулманчылыкта айтылат го, жаман нерсени көрсөң, колуң менен токтото албасаң сөзүң менен, болбосо ичиңен жек көрүп кой деген сыяктуу нерсе бар да. Мисалы, биз деле барып айтып атканыбыз ошол да. Колубуз менен токтото албасак да, сөзүбүз менен. Эми кээ бир адам туура эле кабыл алат экен, көпчүлүк. Кээ бир адам мындай эмне ишиң бар, мен өзүм билем деген сыяктуу орой мамиле. Мамлекет төлөп берет деген сыяктуу. Ошол сыяктуу болушу мүмкүн. Бирок аларга көңүл бурбаш керек экен. Айтаарын айтып коюп, анан биз жолубузду улап кете беребиз да. Эң туура. Анан Адина айтсаңыз, сиздердин командадагы жаштар тууралуу айтып берсеңиз да, канча улан кыздар иштешет? Биз түзүлгөндө негизи 4 адамдан эле түзүлгөнбүз. Аябай байкаганбыз, экологияга күйгөн бышкандар азыраак экенчи, 40 адамдын ичинен 4 эле башы бириккен да. Анан биздин инициативабыз, биздин идеябыз бардыгына жакты же болбосо биз кечки экология деп атып, арабызга дагы көп кошуп алдык да. Анан өзүбүздүн волонтерлорубуз бар. Анан эң кызыгы биздин командада чисто мындай даана экологдор жок. Ар кимиси политологияда окуйт, же болбосо мамлекеттик кызматкерди окуйт, же болбосо ушундай журналистикада окуйт да, бирок экологдор жок, чисто жүрөгүнөн бышкан, күйгөн эле студенттер. Улан кыздар, жакшы. Теле көрүүчүбүз байланышта экен, угуп көрсөк, Саламатсызбы? Келиңиз, угуп атабыз сизди. Алло. Кутман атаңыз менен айта бериңиз, угуп атабыз. Бул жакшы активисттерге ыраазычылык билдирип, анан мен силерге кааларым мындан ары дагы ушундай коррупцияга каршы да күрөшөсүңөр, эгер саясат карласаңар. Коррупция менен да күрөшөсүңөр дейт,
Саясатка аралашасыңарбы? Эми албетте биз баягы мамлекеттин мындай эртеңки келечеги болгондон кийин мамлекет үчүн иштегенге даярбыз. Бирок мамлекетке салым кош үчүн сөзсүз түрдө баягы саясатка аралашыш керек деген сыяктуу нерседен алыспыз. Эң башкысы пайдабыз тийген жакта болсок деген баягы тилекте жүрөбүз да. Эми баягы коррупция терс адат. Эң негизги нерсе биз баягы адамдардын ажын айтып кетти го, адамдардын аң сезимин оңдошубуз керек, өзгөртүшүбүз керек депчи. Ошол багытта иштей берсек, балким адамдардын аң сезими, түшүнүгү, билими көтөрүлгөн болсо, балким коррупция, таштанды таштоо, түкүрүндү деген сыяктуу баягы терс адаттар өзүнөн өзү баягы жоголсо керек деген ойдомун да. Сиздердечи Адинай, саясатка аралашам деген улан кыздар, жаштар барбы? Эми командабызда жок эмес. Араларыбыз да бар. Анан албетте эгерде аралашып калсабы, азыр жаш кезинен, студент кезинен ошентип экологияга күйүп бышып атса, бул чоң деңгээлге жеткенде буну таштап койбойт деген чоң ниеттемин. Себеби кийин деле бизде бир топ иштер, өзүбүздөр деле, телегөрүүчүлөр деле жакшы билсе керек, бир топ иштер мындай көз жазымда калып кетип атат да, коррупцияга аралашып. Анан эми азыр күйүп бышып атсак, кийин уже чоңураак деңгээлде иш алып барып калабыз. Сиз жакшы билесизби? Эмне жөнүндө сүйлөштүк? Экология жөнүндө аябай кызуу талкуу уюштуруп атабыз. Мен телегөрүүчүлөрдөн жана сиздерден кечирим сурайм. Жөтөлгүчүм иштеп кетти. Автоматтык түрдө эле өзү иштеп кетет кээде ушинчи. Анан эмне жаңылыкты? Теманы уланталы. Ооба. Жакшы. Сизде суроо барбы Табылды мырзага? Табылды мырзага суроо берели анда. Мына ушул түкүрбө деген акция өтүп атпайбы? Анан мындан сырткары дагы кандай иш-чараларды уюштурайын деп турасыздар? Фонд негизинен имам фонду өзү бир 4 багытта иш алып барабыз да. Ошол биринчиси баягы Кыргызстан боюнча имамдарды, дин кызматкерлерин окутуп, аларга айлык берүү, стипендия беребиз ай сайын. Бул баягы фонд президенттин алдында түзүлгөндүктөн дин концепциясын ишке ашыруу бирден бир бизге жүктөлгөн да. Андан сырткары тасмалар тасып атабыз. Ошо баягы айтылып өткөн эле адамдардын аң сезимин өзгөртүш үчүн ар тармакта иш алып барыш керек, кыска метраждуу тасмаларды. Ал баягы адепке чакырган, жылмаюуга чакырган, илим билим алууга, ата-энени сыйлоого, ошол бир айтор кыска, бирок ичинде мындай мазмундуу, мааниси бар тасмалар тартылып элге көргөзүлүп атат. Республикалык каналдардан, регионалдык каналдардан. Андан сырткары Калем жана иман деген долбоорун алып калганда китептер жазылып атат. Бул дагы көпчүлүк үчүн коомдун талабына ылайык китептер. Буга чейин бир 20га чукул түрдүү китеп чыкты. Сырткары анан Инсан медиа деген каналыбыз бар. Ошо Инсан KG деген сайтыбыз аркылуу дагы баягы дүйнөгө өрнөк болуп калтырып кеткен инсандардын бир жакшы насааттарын, окуяларды, бир тарбиялык нерселерди ошол сайтка жарыялап атабыз да. Табылды мырза, анан айтсаңыз, жакшы долбоорлор бар экен, жакшы иш-чаралар бар экен. Анан биздин телегөрүүчүлөр дагы баягы кызыгып аткандар болуш керек. Бул ушул долбоорго кантип катышсак болот? Өзүңүз айта кетпейсизби? Кантип салым кошсок болот деген. Анан кантип кошулса болот сиздерге? Негизи бизге кимдер кошулса болот? Биз көбүнчө жаштар менен иштешип атабыз учурдачы. Студенттер менен, мектеп окуучулары менен активдүү иштеп атабыз. Бир гана Бишкек шаарында эмес, республика боюнча айтсак болот. Себеп дегенде тезден бардык региондорго каттап, семинар, жолугушуулар аябай болуп атат. Атап өтсөм, мисалы жакында эле акыркы жолу Жалал Абад областына Ош шаарында болдук. Ал жерде Нуржигит Кадырбеков өзү агайыбыз адеп державасы, ынтымак деген темада семинарлар. Ошондой эле белгилүү педагог Гапыр Мадаминов деген агайыбыз бар. Ошол адамды алып барып, ар бир районго, рай борборлорго, айылдарга семинар жолугушууларды уюштурдук да. Кандай жакшы. Ошол жерден дагы ушул суроо берет, силерге кандай катышсак болот, кошулсак кандай болот депчи. Аларга бир гана жеңил жолу биз айтабыз, социалдык тармактар аркылуу. Биз жерде ошол жерде туруктуу баягы биздин маалыматтар, жаңылыктар чыгып турат, видеолор, тасмалар чыгып атат. Ошолорду көрүп, ошолор жайылтканга жардам кошсо, бизге кошулгандык. Бишкек шаарындагы студенттерге болсо, бизге волонтер болуп катталса болот. Ошол ар бир уюштуруп аткан ишке алар дагы уюштуруучу катары, жардамчы катары иштеше алат да. Жакшы. Ал эми Адинай, сиздергечи кошулабыз деген каалоочулар барбы? Каалоочулар биз чыккандан баштап аябай көбөйүп баштады. Анан официалдуу түрдө биз ошо июнда азыр телегөрүүчүлөргө да айтып коеюн, эко волонтер, эко ыктыярчы деген долбоорубузду баштап жатабыз. Анан ага бардык каалоочулар, бирок жаштарга деп арнаганбыз да. Анан бардык каалоочулар дагы кызыгып катышса болот. Ал жактан биз өзүбүз бир 4-5 жүгүрүп жүрө бергенде болбойт экен. Анан
элдин аң сезимин дагы окуучулар аркылуу, элдер аркылуу, баардык жарандар аркылуу дагы кеңейтсек, анан өзүнүн жоон териси менен сезип, ошогу мусорду өздөрү терип, ошогу мындай экологиялык бир нерселер өздөрү кылып башташса, жоон териси менен сезип башташса, экологияга эч качан мусор таштап же түкүрбөй калышат да. Анан ошондуктан биз да командабызды кеңейтүү максатында жакында вакансияда жарыялайбыз. Конкурс. Анда жакын аралыктарда Кыргызстанда урналар жоголуп таштай турган, буюрса. Адамдын качан баягы акыл, аң сезимине ушул тазалык, экологияны коргоо боюнча жакшы маалыматтар берилсе, бизде эч кандай урналардын баары жоголуп калат. Деп ишенебиз. Сиздер сыяктуу сонун иштер жасап атыпсыздар. Ийгилик сиздерге. Рахмат. Өркүндөп өсө бериңиздер, жаштарды дагы да болсо ушул жакшы иштерге тартып бериңиздер, жакшы иштерди кылууга себепчи болуңуздар. Мен дагы бир тааныштырып өтсөм, Иман фондунун долбоор боюнча координатору Табылды Муратбеков жана ошондой эле Полюс демилгелүү жаштар командасы Адина Керимова менен биз ушул айлана чөйрөнү коргоого салым кошуу тууралуу аз да болсо бирок пайдалуу маек курдук деп ишенебиз. Сиздерге чоң рахмат. Сиздердей жаштар, сиздердей активисттер бар экенин биз сыймыктанабыз. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Ушундай сиздер да жакшы жаңылыктарды баягы элге жайылта бериңиздер. Баягы болуп аткан жакшы нерсени жайбаса, терс нерселер, негативдер басып кетет бизде. Андыктан жакшы нерселер менен бөлүшүп туралы, буюрса, жакшы иштерде жолго ал дегендей. Ал эми мына ушундай ыргакта биз таманай берүүсүн улантабыз. Алдыда болсо музыка, андан кийин эфирибизди улантабыз.